чыккан эгерде суу болсо, бул деген муздак чыгат депчи. А бул жылуу экен, жылуу суу. Ошо этнолагерь мени ошол кыргыздын баалуулуктарын үйрөткөндүгү үчүн жаккан. Жакшысы телефон бербейсиз да, телефондорун Эрте токтошот эрте дейсизби? токтошот дейт. Атасы каза болуп калган балдарды алабыз да кээдечи скидка мененчи. Сөөк оорусу менен ооруган балдар же чоңдор болсо, ошого алып кетип үйгө барып ысытып, анан сууга түшүшөт экен. Биздин этнолагерь Акчөлмөк быйыл Арашан айылында, соонун жаратылыш коюнунда биз каалаган, биз көптөн күткөн сонун жерде уюшулуп жатат. Жалпы Супертоо телеканалынын көрүүчүлөрүнө салам жолдойбуз. Бүгүн шаардын четинде жайгашкан Арашан айылындагы Акчөлмөк этнолагерине келип калдык. Бул жакта бизди эмнелер күтөт? Сиздер менен чогуу көрөбүз. Кеттик. Мынакей азыр өзүңүздөр көрүп тургандай эле биз лагерге келип калдык. Кандайсыз Атайым, жакшысызбы? Лагердин ачылышы кут болсун, куттуктайбыз. Кел кучакташып. Жакшы көрөм. Куттуктайбыз. Келиңиз эми муну сизге тагып коеюн, петличканы. Мен негизи мунусу жок эле кырып нарасылайын кой. Сиздердин ушул Акчөлмөк этнолагериңиздер, аты эле өзгөчө экен. Кандай болуп коюлуп калды? Акчөлмөктү аябай издедим да. Акчөлмөктү издедим. Негизи чын айтсам 1 айдын ичинде чечилди. Варианттарды сунушташты, анан өзүм мындай оюнга жакынмын да. Анан сабактарда ойнолуп өтөт, анан ошо Акчөлмөк деген оюнду өзүм эле эстеп кеттим. Таланты, тапкычтыгы, сезимталдыгы, анан командный иштеген жакты да менден чыккан балдар ушундай болсун деп Акчөлмөк коелу. Бизге ал Акчөлмөк эле эмес, аркан тартышуу, чака чапмай, жами деген оюндарды билесиңер да. Лянги тепмей деп коет, быйыл ошондо кошуп алдык, кстати. Анан чүкө ордо, 5 тапан, анан упай, тогуз коргол, шахмат, кыргыздын оюндарын болгонун ойноп чыгабыз да. Аларды кимдер үйрөтүп, ойнотуп, туура жолун көрсөтүп беришет? Туура жолдорун негизи жылдан жылга өлө өнүгүп атабыз да. Мурун интернеттен чукулап мени үйрөтүп, бирөөлөргө үйрөтүп, вожатыйларга ошентип. Тогуз коргол боюнча чемпион кызды алып келгенбиз да. Элмира деген кызыбыз келип, Атайын келип, балдарга үйрөтүп кеткен да. Вожатый алып атканда да сөзсүз патриот, кыргыздын оюндарын же бир жакта ойноп жүргөн, же мастер, же бир жакта окуп аткан ушундай кыздар балдар тандап алабыз. Этнолагерде эмнелер өзгөчөлөнүп турат? Өзгөчөсү ушу да жаратылыш. Карасаңыз эшикке чыгып эртемен вау деп турсаң эле тоолорду көрөсүң, могу суунун шаркыраганы, үнү, анан өзгөчөлүгү телефонсуз. Телефонсуз, анан эшиктен, боз ийден, азыр сиздерге көрсөтүп берем. Атайын мындай сонун бир нерсе жазып койдук да, ошону эшиктен, боз ийден, анан оюн аркылуу балдарга жеткизебиз. Мисалы бизде актерский, ораторский деген сабактар бар. Мында балдар оюн жеткизүү, толуктап, элдер менен сүйлөшүш, ата энеге кылган мамиле дегендерди да үйрөтөбүз да. Эми 9 күн аздык кылат, бирок багыт беребиз, анан бар вау, мамам сонун экен деп чыгып кеткен балдар бар. Андан тышкары ошо эң негизгиси каада салттар. Мурун бизде деген ар бир үйгө кирсең бирөө нанос тийдечи да, азыр андай жок. Нанос тийдечи, бата алчык, азыр андай жок. Азыр телефондон чалат да, атаң келбейт экен, жей берели деп. Мен бала кезде, сен деле бала кезде билсең керек, атабыз келсин, күтөлү деп, ал түнкү 10-до келе, 11-де келе күтүп, бата кылып, анан жечик да. Мен ушундай тарбияда чоңойгом, анан мынтип карасам жашоомдо балдарым аны көрсөтпөй эле бараттыр, анан кой буну балдарга салымыбызды кошуп, үйрөтөлүк деп туруп, анан ушинтип башталды. Анан эми бул лагерге канча жаштан тарта кабыл алынат? Канча 6 жаштан 16 жашка чейин
алабыз. 6 жаштан десем 4 жашта балам бар, ал өрөсү деп берет. Ал анчалык ответственность ала албайм дейм да. Мен алгым келет, бирок биякта бир эле же бала эмес да, бир нече бала болгондуктан кээде 5 жашта балдарды алып калабыз, байкелер менен келе берет. Даже бир жолу 4 жашта кызды алганбыз, койнума алып жатып, апасы болуп 3 күндөн кийин алып кетесизби? Кыз кеткиси келбейт, ыйлайт. Бир белгилүү эле айымдын кызы болгондолчу. Анан ошондой болгон. 6 жаштан 16 жашка чейин алабыз, анан группаларга жаштар менен бөлүшөбүз. Сиз да азыр келатып көрдүңүз да, кыздардын жатаканасы өзүнчө, балдардын жатаканасы өзүнчө, душтары, дааратканалары, кыздар балдардыкы өзүнчө. Жалаң кыздардыкын же жалаң балдардыкын кылганда болбойт экен. Себеп дегенде кыздар балдар аралашканда кадимкиндей балдар тизден өткөн, кыздар тизден өткөн, бул жайга болот экен. Ошондой болот экен. Ал нерсе байкалат болуш керек, ачык эле. Байкалат, анан бизде аягында кат жазып кетишет да, рахмат, сонун кез. Ошо каттарды унутуп калган турбайм, даярдап келаткам да. Ошондо мага тиги бала жакты деп кетишет кыздар. Балдар жазып кетет, мага тиги кыз аябай жакты деп. Ошо. Андан эми ата энелердин эле көпчүлүгү азыр суроо жаралып аткан болушу керек. Балдарды эми силерге тапшырып атабыз. Анан коопсуздугу үчүн эмнелер каралган? Коопсуздугу үчүн сөзсүз түрдө биринчи тамак аш. Тамак аш биз 5 мал ысык казанда свежий кылып, мындайча айткандачы, азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Бизде килтиген холодильник жок, баягы тамактар продуктуну салып койгончу, на место жасап туруп, на место беребиз. Биз нан да сатып албайбыз. Өзүңүздөр жасайсызбы? Өзүбүз жасайбыз. Эң биринчи коопсуздук ошо тамакка, да. Даже бияктан кухнябызды көрсөңүз, газ турган, казан аяк турган жерибиз бизден аябай эле алыс да. Бизге мындай коопсуздук жаратпасын деп. Ошондой эле карасаңыз, азыр сууга түшүп кетпейби деп кооптонгон ата энелер бар. Бир эмес 2 сеткадан тосуп койгонбуз да, 1 сетка, 2 сетканын бул жакка эч ким келбейт, охранабыз бар. Коопсуздукка дагы ошол. Анан ар бир баланы аманат алгандан кийин уктабай эле даараткана барам десе да жетелеп алып, барып, күтүп, жуунуп атканда да жанында туруп, кичирээк кыздарга ошентебиз. Анан эми канча жумушчу иш алып барат лагерде? 14 кызматкер бар. Бул жакта дайыма жүргөн 10 да, ичинде дайыма жүргөн. Анан сырттан жана эр токум дегенди үйрөтөбүз да. Биздин этно деген эр токум, улуттук балыктар деп сабак киргизип коебуз. Ага эмне кирет? Эр токум, боз-ий, шырдак, кол өнөрчүлүккө тиешелчү ошо нерселер кирет да. Мисалы, эр токум жөнүндө Бактияр деген агай сырттан келет. 10 күндө 2 жолу келип, эр токумун алып келип алып, могу деген көрпөчө, могу деген үзөңгү деп неметип турат да, көрсөтүп берип турат. Сырттан бир 2-3 мугалимибиз келет. Ушунун ичинде чыкпай иштегенин онобузбуз. График кандай болот? График 10-до жатабыз. Эртең менен 7:30 уже балдар өзүлөрү эле ойгонушат. 7:30? 7:30. Биздики жакшысы телефон бербейбиз да, телефондорду. Эрте укташат дейсизби? Эрте укташат, телефондорун алып коебуз. Жарым саат беребиз, ата энеңер менен сүйлөшкүлө. Ошондо да бергенде да кээ бирөө эртең эле чалып коеюнчу деп албагандар болот да. Мисалы, былтыр арабский язык деген неме болгон, тамгаларды үйрөнгөндө бош убактыларында жанталаш тамгалар жаттап кеткен аябай көп мырза жигиттер болгон да. Ошон үчүн 10-до жатканда эртең менен негизи 8-де турушубуз керек. 7:30 туруп алып, жуунуп, тазаланып күтүп турабыз. Бизде эртең менен физзарядка, флешмоб, кыргыздын немеси менен флешмоб кылып туруп, анан кара жоргон сөз билетебиз да. Маяка тизип алабыз, азыр ылдый жакка балдар тизип алып, колонкалар коюп алып, кара жорго бийлетип, анан ушундай да. 8:30 уже жарым саат флешмоб, физзарядка кылабыз. 8:30 тамак ичишибиз керек, 9-га чейин, 9-дан 10-га чейин сөзсүз китеп окуйбуз. Бизтен ар бир баладан сурайбыз. Мисалы, вожатый бар да, өзүнүн командасын окутат, анан сурайт. Окудуңбу депчи. Ал китептерди биз өзүбүз да окуп чыкканбыз. Көбүнчөсү биз өзүбүз окуп чыккан мотивационный китептер, сөзсүз окуйбуз, анан макалдарды жаттатабыз, жаңылмаштарды жаттатабыз. Сөзсүз. Бул жерде ал сөзсүз болот. Канча балага ылайыкташкан негизи эле лагерь? Бизде орундар чектелүү, ар бир группада 8 же 12 окуучудан болот, 4-5 группабыз болот да, ошондой группада. Жакшы. Анан эми дагы эл кызыгып аткан болуш керек.
9 күнгө келишет, балдар. Жатаканасы Менен. Анан акчасы канча болот? Акчасы өтө деле кымбат кылган жокпуз. Бирок азыр баары кымбат. Мен бул помещениянда арзанда калам. Тамактарды сатып алам, төлөйбүз. Ошолорго бөлүштүрүп келгенде былтыркы баасы 12 000 сом болчу. Быйыл шаардан алып кеткен үчүн 1000 сом кошуп койдук, 13 000 сом. Анан кечегине бирөө минтет да, эмнеге сиздики арзан дейт да. Анан бүт Кыргызстанга доступный болсун дейм да. Бүт мындай гос жумушта иштегендер дагы мен колуман келишинче кымбаттатпаганга аракет кыламын да. Анан скидка сурагандар үчүн мейли көңүлүңөр калбасын деп биринчи турду 11 000ден эле алып койдук. Ой, чынында сонун экен. Сөзсүз түрдө бул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып калсаңыздар дагы жакшы болчудай. Анан эми мен аябай кызыгып атам могул жаратылышка, жана сиздерде болуп аткан аркада көрүп өткөн жана бассейндер бар экен, ошолорду толук түрдө көрсөтүп бересизби? Давайте. Кеттикпи? Элзатайым, кайсыл жактан баштайбыз я? Азыр ысмылда дегенде эле өлө тамакты жакшы көрөм да өзүмчө. Көрөбүз тамактарды көбүнчө Зина мондай отко бышырабыз да. Казанга, Казанга. Казан Саморлорубуз дагы чыгарып азыр коноктор келчи самор кайнатабыз. Нанды колго жасайбыз, ун алып алыпчы. Ошо тамактана турган жерибиз. Тамактана турган жерибиз бул жер, анан сиз жаңы көрүп атасыз да, кичине оңдо түздө электричество болуп атат, ошолорду жасап атабыз. Бияка тамак жасайбыз. Эми жакынырактан барсак болот. Казандын тамагы негизи эле даамдуу болот эле. Силерди келет деп плов басып атабыз. Сон. Ай, эжекен тамакты сиз жасап атасызбы? Сон тамак жасап атабыз. Карачы, ушуну көрүп алып эле жеген келет да. Тамак дегенде жана менюсу айтып койчу, кыргызча эле жаркоп деп коебуз, лапша, жупка, ошондой эле манты оромо, ошондой эле бишбармак. Анан көбүнчө балдарга кайнатма тамак беребиз да, этти кайнатып, пельмендерди кыздарга өзүлөрүнө жазатып, жайып, катыр тоңдуруп коюп, анан ошолорду кайра өзүнө беребиз. Ушундай да. Көбүнчө балдарга ток болсун деп ошо кыргыздын тамактары. Бишбармак кылганда аксеркей билесизби? Аксеркей ичебиз. Балдар ичип алып, ичпейт го десем аябай ичет. Анан жарма жасайбыз, кола ичпейбиз. Биякта магазин жок, көрдүңүзбү? Магазинге барбайбыз. Чипсы жебейбиз, кола ичпейбиз, жарма ичебиз деп коюп, курут жасайбыз кыздар менен. Ошо тамактарыбыз да өзгөчөлөнүп турсун деп ошондой тамактар жасайбыз. Анан котлеттерди сөзсүз гарнир менен кылып беребиз. Сон. Кыргыздын даамдарын эмне жетсин, даамдуулугу да. Анан эми сиз азыр тамактар жасайбыз дедиңиздер. Анан сүзмө, курут деген нерселер сөзсүз түрдө келсе керек, Сөзсүз келет. Кайсыл жактан алдырасыздар? Көбүнчө нарындан. Өзүм нарындын кызы болом. Ата-энем ошо таң атпай тургузуп инилеримди курут немесин салдырып ийишет, сүзмө. Биз курутты азыр балдар өлө жакшы көрөт, бирок кандай жазаларын билбейт да. Анан ошону кыздарга кызыктуураак болуш үчүн көрсөтүп коебуз. Өзүлөрү жайып, анан кургагыча эле бул эмне болду деп анан жеп салышат. Зина бүгүн аябай жакшы учурда келиптирсиңер да. Негизи мен жылда кой союп, мындай иш баштап аткан, бул да балдардын чоң жоопкерчилиги. Анан ушу балдар аман эсен тети май башталганда эле лагерим жакшы өтсүн, балдарым аман эсен кетсин, кырсыктан тышкары бололу деп аябай Кудайдан тиленем да. Жыл сайын кой союп, кан чыгарып, сөзсүз атайын мамам, ата-энемди нарындан чыкыртып, бата кылып, анан баштайм да. Сиз ошондой күнгө туш келиптирсиз. Быйыл кой сойдум, бирок өзүбүз жеп албайсың деп, негизи 1, 2, 3 адамдарга бөлүп берип койдук да. Ошо кичине открытие кылып коеюн деп этно стиле бир фуршет уюштуруп открытие кылып атабыз. Азыр аны да көрүп кеткиле. Ооба, сөзсүз түрдө. Азыр ачылышында фуршет башталып, элдер жеп жаткан учуру биз дагы улуттук тамак аштан даам таталы. Көрсөк.
ушундай адамдар болуп. Бул лагерге балдарды берип атабыз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Бул нерсени Элзат эжекебиз ачып, мына ушул нерсени жалпы кыргыз элине, жумурай журтка белгилүү кылып чыгарып берип атат. Элзат эжекебиздин атасы. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу балдар, кыздар, неберелер, баарыңарды ушу Акчөлмөк ачылышы менен куттуктайм. негизи жылда кой союп ата энемдин мындай бата алган жакшы деп коет го. Батып ушул жерден балдарыңыздар келип калса жакшы, сонун оюндарды ойнотуп, мындай сиздер өзүңүздөр дагы көңүл ачып кеттиңиздер. Дагы да чоңоюп, дагы да биякта стройка болуп атат, ошолор бат-бат бүтүп буюрса дагы көп биякта кичинекей балдар келип, ошол бүт кыргыз, чындап айтканда биз дагы анча мынча унутуп эле калганбыз. Ошол кичинекей балдар үйрөнүп, ошо ат топкуганды, жаатканды, ошонун баардыгын ушул жактан үйрөнүп кетет экен да. Така кирет, таканы алмаштырыш керек. Жылуулук дүйнө сендеги, жүрөктүн кылын термеди, бакытты кайдан сезмекмин, байкабай калсам, ай байкабай калсам мен сени. Кандайсыздар? Биринчи сиздер менен амандашып өтөйүнчү. Кандай жүрөсүздөр, жакшысыздарбы? Жакшы, шүгүр. Рахмат, жакшы, өзүңөр кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Жакшы, буйруса. Лагерден көрүшүп калыптырбыз. Эмне болуп келип калдыңыздар? Негизи бизди конок болуп чакырды. Анан болсо кызыгып балабызды орусча алыш болуп калганынан кыргызча үйрөнсүн деген максатта алып келдик. Демек балаңызды бересиз? Кудай буйруса ооба беребиз. Мурун лагерге баргансыздарбы? Болсо кайсы лагер, эмнеси менен жагып атат бул лагер эгер? Мурун келген эмеспиз, балабыз кичинекей болчу. Бирок бизге өзгөчө ушул кыргыз тилине, кыргыздын маданиятына, салтына, үрп адаттарына көңүл бурганы менен бизге өтө жагып жатат. Анткени азыр көп балдар эле кыргыз тилин билбей, орусча сүйлөп калганы өтө өкүнүчтүү. Алмаз мырза, келиңиз, сиздин оюңузду угайлы. Жакшы болуптур. Биякта эмеде Бишкекке жакын ачылыпчы. Негизи лагерге көбүнчө көлгө барчу элек кичинекейибизде баягы. Эми буюрса биякта ачылса эми бияка келип баштайбыз да. Сен менен таанышып өтпөйүнбү? Атың ким? Айсен. Айсен. Канчага чыктың? Айты. Айтыга чыктыңбы? Бул лагер жактыбы сага? Ооба. Неси менен жакты Айсен? Эмнеси менен жактайсыздар? Бактай. Бактар? Бактар көп бекен. Ооба. Бакты жакшы көрөсүңбү? Уялып кеттим кичине. Ошо этно лагерь мени ошол кыргыздын баалуулуктарын үйрөткөндүгү үчүн жаккан. Ошондой эле жаш муундарга, өсүп келе жаткан муундарга ошол татыктуу кыргыз кылып тарбияланган негизги ошол көмөктөшкөн ошол лагерь экен, ошондугу менен жаккан. Саламатсыздарбы? Этно лагерь башынан эле бул балдарды эмнеси менен кызыктырчу. Китепти окуганда мындай, кандай айтсам, көңүлүңө мындай эч нерсе калбайт. Ал эми өзүң ошону теорияда, практика катарында эме кылсаң, өз колуң менен кармап, өз колуң менен сезип, ошондон өтсөң, мээң аны жакшы кабыл алып, сактап каласың. Ошосу менен кызыктуу болот этно лагерде. Жана сен кыялыңда кандай элестерди элестетсең, элестер калса, этно лагерге келсең, элестер ашып ташат. Өзгөчө эле бул кыргыздын этноними жөнүндө, кыргыздын баалуулуктар жөнүндө, ар кандай оюндар, чүкө, тогуз кыргоол, жана ошондой эле кыргыздардын улуттук кийимдери жөнүндө дагы
этнолагерден көрсөздөр болот. Жакшы. Анан эми бул этнолагерде улуттук оюндар ойноп атат. Анан кайсыл оюнду жакшы көрүп ойночуңар эле? Кайсыны ойногонду билесиңер? Өзүм эң негизи жаш кезинен эле аялдан чоң ойгом. Ошондуктан чүкө оюнун, ордо оюну, ошондой эле топташ оюну, ошондой эле ак чөлмөк оюнун бияка келип үйрөндүм. Ошондой эле аркан тартыш, тогуз коргоол оюндарын ошо үйрөнгөм да ак чөлмөккө келип. Анан мияка балдар отуруп сабак өтүшөт. Демек бул жактан сабак өтүлөт. Бул жактан сабак өтүшөт. Тамак ичип калабыз кээде балдар ушактарын ичеличи дегенде давайте дейбиз да ошондон тамак ичебиз. Сонун бекен Ооба, сон. Сабактар мына боз үйдө ушул жакта, анан тиякта футбол ойношот. Дагы могу бактын арасын көрүнөрү. Ала кийиздер салып алып сабактар өтүп жүрө беребиз. Эшикте эле жүрө беребиз. Капкара болуп кетебиз ананчы. Өзүм быйылчы негизи быйылкы лагерим өзүмө өлө жакканда мен ушундай жерди издегем да, ушундай бизди карасаңыр кошуналар бирдеке дейт акырын музыканы акырын кыла дебейбиз да, тим эле балдардын эмоциясын кээде кыйкыртып чыгарабыз жактан. Кыйкыра бергиле дейм да. Болушунча кыйкыргыла дейсиз. А тиякта кичине акырыныраак кыйкылалы, акырыныраак кошуналар суктап калды деп башкаларга да зыяныбыз тийбеши керек да. А быйылкы мен каалаган жер го ушулчу. Ушул жерди караңызчы, мыякта турасыз, суунун үнүн угасыз, жаткан жерибизге чейин суунун үнү угат. Бирок коопсуздукта каралган көрдүңүзбү? Жактын баары тозулган да. Чөлмөктө тоголоп отуруш керек да, билесизби? Ошондон чыкпашыбыз керек да. Бул негизи боз үйдүн изи эле. Ошол жерге демек сахна болот. Сахна болот. Могул жерге поддондорду коюп сахна кылып коебуз. Ошо могу жерде балдар неме кылат, өз маяктарга отурабыз, тиякта табуреткалар турбайбы, немелерчи? Отургучтар коебуз. Кадимкидей элде балдарда мындай өзүн сахнада элестетипчи. Микрофон бар, жана караокенин эки кичинекей колонкалар коюп, сахнада өзүн элестетишип башка да. Бассейн деп баштайсыз. Мына быйылкы жылкы лагерисинин дагы бир өзгөчөлүгү ушу бассейн да. Бул бассейнчи жөн бассейн эмес. Жүрсөңүз сизге. Мына суусун кармасаңыз, мустак суу эмес. Жылуу суу келип турат. Жылуу суу, кана көрөлүчү. Мен ойлочумун мында тоодон чыккан эгерде суу болсо, бул деген муздак чыгат депчи. А бул жылуу экен, жылуу суу. Бул негизи лечебный суу деп мен уккандан, жана сөөк оорусу менен ооруган балдар же чоңдор болсо, ошого алып кетип үйгө барып ысытып, анан сууга түшөт экен. Сөөктү жакшыртышат экен. Муну үйгө апарып жылытып түшөт экен. Бул жерде бассейниста лечебный болуп калат да. Карчы, Кудай сонун мүмкүнчүлүктөрдү берип атат да мага. Анан бирок биз бассейнге күнүгө түшүрбөйбүз. Себеп дегенде шаардан келген балдардын организми слабыйраак болуп, 2 күндө бир. Биз негизи мыякта оңдоо түздө иштерибиз бүттү элек. Мыякка каврилиндерди заказ кылып койгонбуз, мондойчу балдар тайып жыгылбасын деп. Бар ушундай айланма кетет да. Аны биз эми Instagram баракчабыздан сөз көрсөтүп беребиз. Баягы айтып эле коет экен, булар этнолагерде өсүн депчи. Сөз койгондо өзүнүн Instagram баракчабыздан балдар түшүп атканда байкаса болот. Бул сууларды алмаштыруу деген нерсе алмаштыруу сөз болот. Бунун өзүнүн оңой эле алмаштырып коет экенсиң да, бир жеринен ачасың, өзү түшүп кетет экен. Ошон үчүн бир күн түшүп туруп эле суусун агып салабыз, анан өзү атайын көрдүңүзбү мияка? Кайра толо берет. Кайра толо берет. Дагы бир кызык айтып берейинби? Келиңиз айтыңызчы. Былтыр Расул Жумашев деген бала, журналист бала сабак берчи да, сөз чеберчилигинчи, анан келип алып таң калып, мындай балдарын сага ишенип эле таштап кете берет депчи. Мага ишенип таштап кеткен эчтим, мага ишенип эле сүйлөшүп алып эле акча которо беришет да. Брондоп койгулачы депчи, анан ушунча жыл жүрүп, анан
неме чын эле ишенип ошо эмне айткым келип атат, ата энелерге ушундай ыраазымын да, мындай же чын жүрөгүмөн кылып аткан үчүнбү бир да жолу силер может акчаны алып алып аферисиңер деп айткан эмес да, может азыр эми андай көп болуп атпайбы. Быйыл бир эле жолу болду. Мияка программа киргизип алдым окшойт да, анан может силер алдап кетесиңер шаарда. Бизде офис эчтеке жок да. Анан алдап кетесиңер да, анан өлө күлкүм келди. Бирок сиздики туура дедим да, чындыгында туура анткени алдамчылар көп болуп атат. Туура эң жакшы суроо деп бирок катталды. Мени көрбөй эле биз жолуга элек, биз 5-нде жолугабыз. Ошо балдар менен 15-нде жолугабыз, 25-нде жолугабыз, мага ишенип эле ата энелер таштап кетет да. Жөн эле жазып коюп туруп таштап кетип калышат турбайбы? Жазып коюшат, мен эмне керек, эмне документ керек чогулуп келет. Брондош үчүн 30% салышат, ошону салышат да, анан келет. Анан эми азыр документтер жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Бул лагерге келиш үчүн кандай документтер керек? Оп-оңой, медицинский справка требовать этебиз. Мурун требовать этчү эмеспи, себеп дегенде өзүнүн врачыбыз бар болчу да. Быйыл просто декретке чыгып кетип койдум. Ал өз ата энелерден эми убара кылбай элек деп эле өзү жазып алчу. Быйыл мед справка требовать этебиз. Бала хронический ооруларын, эмнеге аллергия, качан акыркы жолу ооруду эле, эмне менен ооруду эле, ошону биз билишибиз керек да. Анткени сууга чүрөрдө атит менен ооруган балдарды кулагын абайлайбыз, жуулайбыз, жаңы эле ооруп келген балдарга мамиле кылабыз да, ар кимге ар кандайчы. Ошол анан митриканын копиясы болду. Анан атасы каза болуп калган балдарды алабыз да кээдечи скидка мененчи, жакшы скидка менен 100% скидка менен да алабыз. Жылда толтурабыз да, ошо бир жылда ошондо биз 20 баланы бекер окутабыз да. Ошондо атасы же апасы каза болуп калганда ошо кара кагазын сурайбыз да. Этнолагерь ак чөлмөк быйыл Арашан айылында, Соонун жаратылыш коюнунда биз каалаган, биз көптөн күткөн сонун жерде уюшулуп жатат. Ал менен бирге балдарыбыз оюн учурунда сонун нерселерди үйрөнүп кетет, сууга чүрөбүз. Кудай буюрса, ар бир Кыргызстан балдары ошо этнолагерь ак чөлмөктү окусун. Аябай каалайм, Кыргызстан эмес, башка Европадагыларда кыргыздардай балдарыбызды окуталы деп калсын деп эле каалайм да. Анан ошон үчүн бардыгыңыздар чакырабыз, бардыгыңыздар үчүн эшик ачык. Келиңиздер, баланын өнүгүшүнө, өсүп өнүгүшүнө ата энелер сонун колдоп, ошо бизге алып келсеңиздер, биз сонун кылып окутсак, Кудай буюрса, улуттук балыктар менен таанышып, ошол менен бирге өзүнүн оюн туура жеткизип, жаратылыш коюнунда телефонсуз сонун эс алып кеткиле. Баарыңыздар чакырабыз жана жакшы көрөбүз. Ошо келиңиздер. Ооба, чынында эс алганга ыңгайлуу, абдан кооз, тынч жер экен деп айта алам. Мен дагы көрдүм, аябай кызыктуу учурлар менен дагы өткөрөт экенсиздер, концерттер болот экен, оюн зооктор болот экен. Деги койчу тим эле баардыгы эчит экен. Сонун. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Мен монтип куякташкан жакшы. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөргө бүгүнкү Ак чөлмөк этнолагериндеги болгон кызыктуу учурларды, кандай тамактар берилет, эмне оюндар ойнолот болушунча сиздерге көрсөткөнгө аракет кылдык. Сиздер менен көрүшкөнчө жакшы алыңыздар.